Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров учкул сөздөрүн мисал кылып көп колдонгон. Сингапур халкынын премьер-министри Ли Куан Ю саясат бул кумар оюн эмес деп айтканы бар. Жапаров анын ушул сөзүнө кулак тышыбай, Кыргызстанды геосаясий казинодо уттуруп жиберди. Геосаясий казино дегенде мен Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту айтып жатам. Бирок айрымдар үчүн согуш бул октары менен таза абройду соодалап акча табуунун жолу. Санкцияларды айланып өтүп, байып кетүүнүн учуру. Согуштун арты менен анча-мынча адамдар гана эмес, бүтүндөй мамлекеттер тирилик кылышат. Тобакелдер дагы албетте аз эмес. Согуш канчада согуш, оюнчук эмес. 2022 жылы Жапаров да согуштун арты менен акча табууну чечип, оюнга олуттуу киришкендей. Анткени эл сыяктуу бейтараптуулукту кармоонун ордуна Орусияны жигердүү колдой баштаган. Жапаров бейтараптуулукту эмес, Орусияны колдоону тандаганын кантип далилдөөгө болот? Ал үчүн ушул эки тандоону гана салыштырам. Анткени Кыргызстан өзүнүн геосаясий абалынан улам Орусия менен ачык конфликтке бара албас турган иш. Жапаровдун көздөрү таза абройду соодалоо. Эң жөнөкөй фактыдан баштасак. 2023 жылы эл аралык кылмыш соту Владимир Путинди аскердик кылмыштары үчүн камакка алууга ордер берген. Ушундан кийин Путин дээрлик чет жакка чыкпай калган. Кийин ал барган алгачкы чет өлкө Кыргызстан болду. Аны Садыр Жапаров өзү чакырган. Кыргызстан Рим статутуна кол койгон эмес. Демек, юридикалык жактан Путинди кармоого милдеттүү эмес. Бирок биринчи болуу бул тандоо. Эч ким кокустан биринчи боло албайт. Бул белги. Жана белги тактамай жөнөтүлгөн. Жапаровдун көзүрү санкцияны айланып өтүү. Бирок Путиндин келиши бул символ. Эми акча тууралуу айтсак. Табарак айтканда, Европа менен АКШ Орусиянын Украинага карата агрессиясын токтотуу үчүн салган санкциялар тууралуу сөз кылалы. КМШ өлкөлөрүнүн баары эле тигил же бул деңгээлде Орусияга санкциядан буйтоого жардам беришкен. Тилекке каршы мындан эч ким баш тарта албайт. Рынок экономикасы, коррупциялашкан бажы системасы, көмүскө схемалар жана башкалар. Бирок Жапаров башында турган Кыргызстан булардан ат чабым озуп кеткен. 2022 жылы Орусия Украинага толук масштабта бастырып киргенден тартып, Батыш ага каршы ири санкцияларды жарыялаган. Орусиянын ири банктары эл аралык финансы тутумдарынан бөлүнүп калган. Орусия импорту төрөй албай, экспорттун акчасын ала албай, кадимки каналдар аркылуу өзүнүн аскерий машинесин дагы каржылай албай калган. Андыктан тез арада бул тоскоолдуктарды айланып өтө турган жол табуу керек болчу. Мындай жолдордун негизгилеринин бири Кыргызстан аркылуу өтмөк болгон. Төмөндөгүдөй ыкмалар менен. Биринчиси стейблкоин A7, A5. Бөгөттөргөн банктарды айланып өтүп, Орусиядан дүйнөнүн каалаган бурчуна акча жөнөтүүгө боло турган рублге байланган криптовалюта. Криптовалютаны кыргыз юрисдикциясы менен кыргыз компаниялары Бишкекте даярдашат. Анын камсыздоосу санкция тизмесиндеги Орусиянын мамлекеттик коргонуу секторун каржылоочу Промсвязьбанкта. Бул банк тууралуу алдыда сөз кылабыз. Экинчиси A7 санарип векселдери. Санарип издерди тазалоого жардам берүүчү баалуу кагаздар. Булар дагы бизде, Кыргызстанда чыгарылат. Жоопкерчилиги чектелген коом A7 Кыргызстан деп аталат. Анын ишмердүүлүгү 2026 жылы майда Кыргызстандын дарегине санкция салынгандан кийин гана токтотулду. Үчүнчүсү, Бишкекте каттоодон өткөн ортомчу компаниялар тутуму. Булар аркылуу транзакциялар жүргүзүлгөн. Бул схемалардын масштабы кандай? Журналисттердин эсептөөсү боюнча Кыргызстан аркылуу A7, A5 криптовалютасына байланышы бар түзүмдөрдүн жардамы менен бери дегенде 15 миллиард доллар алып өтүшкөн. Бул Кыргызстандын 2025 жылга карат ички дүң продукциясынын 80%-на жакыны. A7 санарип векселдеринен болсо 21 миллиард долларга тете чыккан. Бул Кыргызстандын 2025 жылга карата ички дүң продукциясына барабар. Ал эми Elliptic аналитикалык компаниясынын маалыматы боюнча, бир жылда A7, A5 стейблкоин аркылуу 100 миллиард долларга жакын акча жүгүртүлгөн. 100 миллиард. Бул демек Кыргызстандын 5 жылдык ички дүң продукциясы дегенди билдирет. Орусиялык проект тириктөөчү басылмасынын маалыматына таянсак, A7, A5 аркылуу Орусиянын жалпы трансчекаралык акча жөнөтүүлөрүнүн 15тен тартып 19%га чейинки көлөмү жүгүртүлөт. Кыргызстан бул схеманын катышуучусу гана эмес. Бул машинени иштете турган башкы юридикалык кыймылдаткыч күчкө айланган.
Эл аралык санкцияларды айланып өтүү үчүн өлкөнүн финансылык инфраструктурасын пайдаланган. Ошол мамлекеттин бир нече ички дүм продукциясына барабар ушул масштаб Кыргызстандын президентинин түз колдоосу жана жеке уруксаты жок иштей алмак эмес. Менин бул ойду карманларымдын 3 себебин айтып берейин. Биринчиден, 2021 жылы Жапаров конституцияны өзгөртүп, анда аткаруу бийлиги толугу менен президенттин колуна өткөн. Демек, өзү баарына жооптуу, өкмөт азыр парламентке эмес, өлкө башчысына караштуу. Жапаров Кыргызстанды парламенттик президенттин өлкөдөн супер президенттик өлкөгө ишенимдүү түрдө өзгөрткөн. Демек, финансы министрлигинин башкы прокуратуранын жана башка мамлекеттик органдардын аракеттерине же аракетсиздигине дагы жоопкерчиликти өз алыш керек. Экинчиден, 2022 жылы Жапаров виртуалдык активдер тууралуу мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам болбосо, Кыргызстандын аймагында А7, А5 түзүмү иш алып бара алмак эмес. Үчүнчүдөн, мен буга чейин айткан санарип векселдер. Булар 2026 жылы апрелде Кыргыз парламенти тарабынан адалдаштырылган. Анда коомдук талкуу өткөн эмес, шашылыш 2 жумада кабыл алынган. Мыйзам долбоорунун маалымкат негиздемесинде, бул долбоор юридикалык жактарга жаңы милдеттерди же чектөөлөрдү койбогондуктан, долбоорду коомдук талкууга чыгаруунун зарылчылыгы жок деп жазылган. Финансы министрлиги мыйзамдын зарылчылыгын финансы инфраструктурасын модернизациялоо катары сыпаттап, жана санарип форма ачык айкындуулукту камсыздайт деп түшүндүргөн. Эң маанилүүсү, Илан Шор санарип векселдерде өзүнүн А7 түзүмү аркылуу 2025 жылдын ортосунан бери, башкача айтканда, мыйзам кабыл алынгандан мурда эле санкцияны айланып өтүүгө колдонуп келет. 2025 жылдын июнь айына карата компания 21 миллиард доллардан ашык суммага ушул векселди чыгарган. Демек, парламент жаңы нерсе ойлоп тапкан эмес. Алар иштеп келген эле системаны адалдаштырып берген. Мындайча айтканда, мамлекет өзүнүн мыйзамдарын Орусиянын санкцияларды айланып өтүүчү муктаждыктарынын талабына ылайыкташтырып берген. Садыр Жапаров деле санарип векселдер тууралуу мыйзамга эч каршылык көрсөтпөй эле кой койгон. А7, А5 криптовалютасынын артында Молдова израилдик олигарх Илан Шор турат. Анын артында болсо, Washington Postко таянсак, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы илгерки КГБ, биздин УКМК турат. Шор Орусиянын санкцияларды айланып өтүү боюнча мамлекеттик операциясынын жүзү. Анын А7 компаниясынын түзүмүнө көз чаптыралы. Формалдуу кожоюну Шор өзү жана Орус мамлекеттик Промсвязьбанк. Промсвязьбанк бул жөнөкөй банк эмес. Бул Орус аскердик өндүрүшүн каржылаган банк. Ага санкциялар салынган. Мен эмнеге Илан Шорго кенен токтолуп жатам? Анткени ал Орус мамлекети менен байланышы бар схемалардын чечүүчү фигурасынан эмес. Садыр Жапаров жекече кызматын көргөн адам. Садыр Жапаровдун көзүрү жеке кызыкчылык. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Молдовалык Rise Moldova басылмасынын журналисттери президент Садыр Жапаров Илан Шор ортомчулары аркылуу сатып берген люкс класстагы 2 учакты пайдаланып жүргөнүн аныкташкан. Биринчиси Gulfstream G 450 18 миллион доллар турат. Экинчиси Gulfstream G 650 ER узакка каттай турган континенталдык жет 14 000 километр токтоосуз уча алат. Бул учак 22 миллионга алынган. Жалпы баасы 40 миллион доллар. Схема кылдаттык менен жашырылган. Акчалар Шордун жакын чөйрөсүндөгү ортомчулар, Молдовалык мурдагы бажы инспектору Виктор Буцуляк жана олигархтын дагы бир ишенимдүү кишиси Родион Мунтян аркылуу төлөнгөн. Булар каражатты түрк ишкери Зафер Халидке беришкен. Ал учактарды сатып алып, өзүнүн авиакомпаниясына каттырган. Бирок учактын бооруна Кыргыз Republic деп жазылып, кыргыз челеги тартылган. Формалдуу бул Zafer Air түрк авиакомпаниясынын жеке борту. Иш жүзүндө Washington Post Орусия Федерациясынын федералдык коопсуздук кызматы менен байланышын документтештирген. Анын компаниялары Орусияга санкцияларды айланып өтүүгө жардамдашкан адамдын акчасына алынган президенттик учак. Белгилей кетүүчү нерсе, Кыргызстанда президенттин номер 1 борту кыргыз салык төлөөчүлөрдүн акчасына. Жапаров бирке киргенден кийин алынган учак бар. Бирок Шордун учактары ыңгайлуу окшойт. Нормалдуу демократияда президент жеке менчик бизнес жет менен биринчи жолу бекер учкандай эле пара алууга тете жолук деп бааланып, иликтөө жүрмөк. Анткени жеке учакта бекер учканы өтө кымбат белек. Анткени президентибиз такай ушул учакта жүрөт. Бул учак Шорго эмес, Жапаровго таандыктай элес калтырат. Демек президент санкцияны айланып өтүүчү схемаларды көрмөксөнгө салууда дешке болбойт.
Бул президент аталган схемалардын артында турган адамдардан жеке пайда көрөт деп айтууга негиз болот. Жапаров саясий оюнда байгени Орусиянын тарабына сайганынын далили Москвага көрсөткөн кызмат эмес. Бул Кыргызстандын президентинин ачыктан ачык Киевти көрмөксүнгө салганы. Кыргызстан Украинага эч кандай гуманитардык жардам жиберген жок. Жапаров Владимир Зеленский менен бир иретте жолуккан жок. Кыргызстандын атынан өлкөнү Орусиялык агрессиядан формалдуу дагы олактаткан бир дагы билдирүү жасалган эмес. Кымтырс. Эми салыштыргыла. Касым-Жомарт Токаев биздин эң жакын коңшубуз Казакстандын президенти. Орусиядан бизде эле көз карамды, бизде эле тобокелдер бар, бизде эле тарыхы бар өлкөнүн башчысы. Зеленский менен жолуккан. Эл алдында Казакстан Орусияга санкциядан айланып өтүүгө көмөктөшпөйт деп ачык айткан. Мен бул жерде Казакстанды жана Токаевди идеалдаштыргым келбейт. Казакстан деле Орусияга санкциядан буйтап өтүүгө көмөктөшүп жатканы тууган иш. Айырмасы Токаев нейтралдуу позицияда экенин көрсөтүүгө көбүрөөк тырышканында. Биздин президент тилекке каршы жашырууга аракет да кылган жок. Ошондо бул оюнда Жапаров байгени Орусия жана Путиндин пайдасына сайганын далилдедик деп ойлойм. Эми бул сайылган байгенин кесепеттери тууралуу сөз кылабыз. Экономикадан эмес, жөнөкөй нерселерден баштайлы. Адамдарга жакын нерселерден. Биринчи кесепети — уят. Украина менен Кыргызстан тек гана картадагы эки мамлекет эмес. Булар бир үйдө чоңойгон эки улут. Көптөр Советтер Союзун түрмө деп атап жүрүшөт. Бирок кандай болгон күндө да ошол мамлекетте анда адамдар жашаган, достошкон, баш кошушкан. Анан ошол бир үйдө жашаган коңшусу экинчисин өлтүрүп жатса, үчүнчүсү ага көмөктөшкөнү бул жөн гана геосаясат эмес. Экинчи кесепети — евро биримдиктин санкциялары. Быйыл евро биримдик Кыргызстанга өлкөгө каршы персоналдык санкцияларды салды. Ошондо Кыргыз Республикасы Орусияга, Украинага толук масштабтуу бастырып киргенден тартып, мындай жаза колдонулган үчүнчү өлкө болуп калды. Буга чейин евро биримдик Орусия менен Беларуска каршы санкция жарыялаган болчу. Мурда санкциялар Кыргызстандын аймагында иштеген компанияларга каршы салынган. Азыр бүткүл өлкөгө каршы. Бир жагынан алганда евро биримдиктин санкциялары так аныкталган товарларга багытталган. Алар көбүнчө санарип башкаруудагы өндүрүш жабдууларына тиешелүү. Сынчылдар корко турган эчтеке жок. Айрым товарларды Кытайдан деле сатып алабыз деши мүмкүн. Анда маселе эмнеде? Санкция бул бир гана тыюу салынган товарлардын тизмеси эмес. Санкция бул Кыргызстанга келип иш ачам деген, же кыргыз фирмалары менен кызматташам деген ар бир инвестор, ар бир банк, ар бир компаниянын көзүнө илине турган маалымат базасындагы жазуу. Булардын көпчүлүгү андан аркы жазууларды окуп да отурбайт. Евро биримдиктин тикелей санкциясына кабылган өлкө, демек ал баракты жаап салышат. Орусияга каршы санкциялардан кийин көптөгөн эл аралык абройлуу брендтер ал өлкөдөн чыгып кетишкен. Ал эми айтылуу брендтер Кыргызстанда мурда эле жок болчу. Эми таптакыр келбес турган иш. Эми элестетип көрүңүз, кимдер калат? Эгерде батыштын олуттуу инвестору жүзүн бурса, кытайлык же орус инвестору келе турган болсо, бул орун алмашуудай элес калтырат. Бирок бул алмашуу тең салмактуу эмес. Анткени санкция салынган мамлекет менен иштешүүгө даярбыз деген компаниялар, демек бул адатта президент менен жекече макулдашып келгендер болот. Ал эми башка альтернатива жок болгондон кийин президент дагы аларга эч нерсе дей албайт. Экологиялык нормалар, жумушчулардын укугун коргоо, юридикалык жоопкерчилик тууралуу кеп да болбойт. Анткени булар да иштебей кетип калса, башка ким келет? Ооба, авторитардык режимде деле атаандаштык болуп бизнес өнүгүшү мүмкүн. Бирок бизнес рыногуна президент менен жекече макулдашып гана кире алган өлкөдө авторитаризм адаттан тыш өмү суук формада болот. Анда аталган бизнести бийлик өзү коргоого алат. Анын ичинде сын айткандарга кылмыш куугунтууда болушу мүмкүн. Эркин рыноктоо авторитардык өлкөдө болсо деле, сын пикир айткандардан иш козготуп коргонгон курулуш компаниясы же завод тез эле кардарларынан айрылат. Баш тартуу маданияты деп айтууга да үлгүрбөй каласыз. Атаандаштык болбогон рыноктоо мамлекеттин колдоосуна ээ болгон ири компаниялар билгенин кылышы мүмкүн. Анын ичинде прокуратура же УКМКны жеке коопсуздук кызматы катары пайдаланышат. Ооба, бизнестер аралык мамилени саясатташтыруу тенденциясы санкцияга чейин деле болуп келген. Бул талашсыз. Болгону санкция аны көп эсеге күчөтөт. Мисалы, сиз жашаган үйдүн жанына завод курулду. Же мунайды кайра иштетүүчү комплекс тургузуп жатышат дейли. Эгерде алардын түтүктөрүнөн кара түтүн чыгып атса, эч нерсе кыла албайсыз. Чет элдиктер иштеген курулушту сындап чыксаң эле болду. Бийликке каршы козголон катары бааланып, кылмыш иши козголот. Мындай окуялар тилекке каршы мурдатан болуп келген.
Санкциянын чыныгы баасы мына ушул. Товарлардын тизмеси эмес, өз үйүңдө өзүм ооз ача албай калганын. Сапатсыз курулушту көрүп турсаң дагы кындей албаганың. Үчүнчү кесепет, узакка созулган согуштун наркы. Ушуну менен эле бүтпөйт. Жапаров оюнда Орусия бат эле жеңишке жетет деп ойлогондой. Жеңүүчүнүн союздаштары баркталат. Москвадан көз карандылык, алсыздык эмес, инвестиция деген ойдо болгон сыяктуу. Бирок бул ойлор азырынча актала элек. Мисалы күйүүчү майды алсак. Кыргызстан тарыхый жаптан Орусиянын мунайынан көз каранды. Бирок орус мунай заводдоруна тийген Украин чабуулдарынан улам Орусиянын өзүнүн ичинде танкыстык жаралган. Москва азыр күйүүчү майдын экспортуна чектөө койгон. Ал турбай, азыр Орусия өзү бензинди Беларустан сатып алып жатат. Орусия акыры бензоколонка мамлекет деген макамдан ажырады. Бирок бул маселенин анча-мынча оош кыйышы бар. Андыктан Жапаров менен Путиндин мамилеси кандай үмүттөнүп арзан орус бензинин унутушубуз керек. Орусия эл аралык аренада дагы аябай алсыз болуп калды. Орусия жардам бере албай калган союздаштарын карап көргүлө. Сирияда Асад, Венесуэладагы Мадуронун кулашы. Мадурону америкалык аскерлер кармап, АКШга чыгат кеткен. Орусия буга эч нерсе кыла алган жок. Армения. Тоолуу Карабах үчүн согушта Азербайжанга утуп калды. Москва кийлигишкен жок. Орус саясий технологторунун күйүп жанганына карабай, Венгриядагы шайлоодо Орбан жеңилип калды. Азыр Орусия коргоп калуучу патрон болбой калды. Кыргызстан үчүн эң коркунучтуусу Орусия согуштун айынан Кытайдан абдан көз каранды болуп калганы. Эми Орусия биздеги Кытай таасирине каршы күч боло албай калганы. Кытай Кыргызстанда эмне кылбасын, же Кыргызстанда эмне кылбасын, Орусия буга тоскоол боло албайт. Эң негизгисине келсек, бул Евразиялык экономикалык союз. Бул уюм бир караганда жакшылыктын жарчысындай көрүнгөн. Жапаровдун оюнда бирөөнүн кайгысынан пайда тапкысы келген Кыргызстанга ушул уюмдан агылган жакшылыктар төгүлүш керек эле. Чын-чынына келгенде бул биздин өлкөнүн башына чалынып, Орусия каалаган учурда ооздуктап кое турган нокто болуп чыкты. Мисалы, 2025-жылы Орусия Кыргызстанда өндүрүлгөн товарга толук кандуу пошлина ала баштады. Транзиттик товарга эмес, Кытайдын товарына эмес, так, даана, кыргыз товарларына. Де-юре бул пошлина дайыма болуп келген. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кирердин алдында тиешелүү келишимине кол койгон. Де-факто жылдар бою көмүскө схемалар иштеп келген. Жана акчасы көп кезде Орусия буга көз жумуп койчу. Азыр акчалар согушка жумшалып, биз Евразия экономикалык бирлигинин ичинде пошлинасы жок, соода сатык мамилеси жок экенине таң калып отурабыз. Иш жүзүндө бул кандай иштеп жатканын Кыргызстандагы тийгүү тармагынын абалы айтып турат. Клубтун журналисттери бул кризисти терең изилдеп чыгышкан. Биз эмнени аныктадык? Баары өткөн жылы сентябрда Орусия менен Казакстандын чек арасында оор жүк ташуучу унаалардан узун кезек пайда болгондо башталган. Орус тарап товар импортуна болгон көзөмөлдү күчөткөн. Үчүнчү өлкөлөрдөн кирген товарларга гана эмес, Евразия экономикалык бирлиги ичинде, Кыргызстанда, Казакстанда өндүрүлгөн товарларга дагы көзөмөл күчөгөн. Мыйзам чегинде эч нерсе өзгөргөн эмес. Болгону кыргызстандык тийгүүчүлөр көп жылдар бою пайдаланып келген көмүскө карго схемаларга тыюу салынган. Орусия мындан ары товарлардын баары таза кирет деп жарыялаган. По моему поручению таможенный комитет начал организовывать такую выборочную проверку на дорогах, как скажем так. Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество вот этих грузовиков, как вы сказали, фур, пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще. Карго схема деген эмне? Мурда ар башка өндүрүшчүлөрдүн товары топтолуп, бир ири жүк катары катталчу. Көп учурда бир унаада ар кандай товар жүктөрүп калчу. Кийим-кече, идиш-аяк, электрондук товарлар. Чек арадан өткөндө мындай курама жүк коммерциялык партия эмес, жекече жүк же коммерциялык эмес жүк деп декларацияланчу. Мындайда атайын документи жок алып өтүшчү. Карго кызматына белгилүү сумма төлөнчү, көбүнчө нак акча же жеке тараптын картасына которулчу. Бул төлөмгө бажы чыгымдары да кириши мүмкүн эле. Чынында чек арада тийиштүү салык жана поштина төлөнбөй калчу. Бул Кыргызстандагы майда тигүү цехтерине пайдалуу болчу. Анткени анча чоң эмес партия товар жөнөтүп, тез арада нак акча колдоруна тийчү. Эми ар бир партия жүктүн толук пакет документи болууга тийиш. Орусияга киргендер дароо 20% кошумча нарк салыгын төлөшү керек. Төлөгөндө дагы муну Орусиядагы жүктү буйрутма кылган юридикалык жагат каршы керек.
Мурдардай кылып майда дүн соода кылган жеке тараптарга базарларда же маркетплейстерде нактабай акчага сатуу үчүн эч ким чакан жүк жибере албайт. Эң жаманы, орус мамлекеттин гана акчасы түгөнүп жаткан жок. Орусиялык маркетплейстер дагы кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн болушунча пайданы сыгып алууга тырышып жатышат. Жыйынтырымда эмне болду? Натыйжада Жапаровдун айынан Кыргызстан Орусиянын союздашы деген кийнеге жооп берип жатат. Бул тиректештиктин кесепетинин учу кыйры көрүнбөйт. Кыргызстан аркылуу санкцияны айланган миллиарддаган долларлар өтүп жатат. Бирок өлкө ичинде бир тыйын калбайт. Жапаров оюнда Орусия жана Путин менен достошуу аркылуу өзүм гана эмес, бүткүл Кыргызстан байып кетет деген ойдо болгон деп ишенгим келет. Бирок баары тескерисинче болду. Путин шордун колу менен Жапаровка каалаганча учак алдырып берсин. Бул канал иштей берет. Бирок Кыргызстанга арзан күйүүчү май алып кире албайт. Кыргыз тигүүчүлөрүнү орус рыногунда ачып бере албайт. Ал эми европалык компанияларды Кыргызстан менен иштешкире деп мажбурлай албашы да турган иш. Мен бул кишини анча жактырбай. Бирок Ли Куан Юнун айтканында карет жок. Саясат бул кумар ойноо эмес. Утулуп калсаң, баары кыйналат. Кыргызстан мындан жакшыга татыктуу.